Dagы биздин эркектерибизге дагы тиешелүү ушул жерде маселелерибиз бар. Ал маселени айтышдан мурда бир окуяга токтолоюн. Албетте талак укугуну Кудай Таала эркек кишиге берген, аялга эмес. Талак айтуу укугуну эркек кишиге берген. Өзбекстандын бир дамнан бир баяндан угуп калдым. Ал дам айтат, мага дейт бир 60-50 жаштагы бир аксакал киши келди дейт. Анан келип, дамда ушундай бир талак маселеси боюнча келди билет. Хоп, не маселе болду? Анан ушундай досторумдан бирөөсү ошол Францияда иштейт эле, ошол жактан келип калды дейт. Анан аш кылган экен, барды ал жерде аштын жедик дейт. Ашын жегенден кийин досторубуз менен отурдук. Анан бир жанагындай жагымдуу жыпар жыттардан болгон атыр, ошондой бир атыр алып келген экен. Анан французский. Ошол атырды севиндик, бардыгыбыз севинип көрдүк дейт. Анан кийин ошентип чайды ичип анан кийин үйгө бардым дейт. Үйгө барсам, келинчегим тамак коем деп калды. Мен курсагым ток дедим. Анан баягы атырдын жыты жытана баштады эле. Тойдуруп жөнөттү деп баштады дейт. Анан ошону менен уруш болду. Олтуруп анан кийин талак кой берди дейт. Анан мен сурадым дейт баягы адамдан. Токтом. Талакты өзү ким айтты десе, жеңиңиз айтып берди дейт. Чындыгында Аллах Таала талак укугуну аялга эмес эркекке берди. Эмне үчүн? Эркек сабырдуу деп. Эгер аялга бергенде мына ал жерде жарымыбыздан көп талак болуп жүрсө керек эле мендечи. Кичине бир нерсе кылбай койсок, кичине бир айтканды кылбай койсок, талак дей берчи. Бирок тилекке каршы азыркы учурда эркектерибиз да ошондой аял болуп кетти, катысмал болуп кетти. Талакты өзүнөн бир звание катары элестетип алыптыр эркектерчи. Кичине бир аялын айтат, мына ишти кылып кой. Жок, кылбайм десе талаксың. Мына ишти кылбайм десе талак. Бизде көрүп атабыз ушул нерсени. Талак айтып атканда өзүнчө ол алыстан да талак деп, ону ham жөн айтпай, 3 талак деп айтат, жөн айтпайчы. Катта-каттасын. Же 1000 талак деп айтат. Анан кийин эртеси күнү бир күн катынсыз жашагандан кийин эртеси күнү мышка окшоп барат, сууга түшкөн мышка окшоп. Башын жерге салып, молдеке бир бала кылып бербесеңиз болот. Бул талак, бул оюнчук нерсе эмес. Ойду келди айта турган нерсе эмес. Эгер чындап эркектердин кулагына алтын сырга, чындап ажырашыш керек болсо, чындап эле үй бүлөлүк шарт кошуга алып барып аткан болсо, биринчи нерсени эске алайлы талак айтып атканда. Ачуу мезгилди айтпайлы. Уруш болуп аткан мезгилде чыгып кетиң ал жерденчи. Талакка шашылба. Ошондой эле талак айтыш керек болуп атса, анда 3 талактын кереги жок. Bir talak менен дагы ажырашса болот. Бир эле талак айтып дагы ажырашса болот. Дагы эле биздикилер 3 талакты айткен, эгер эркеги бир талак берсе, аялы 3 талак бербейт экен да дагычы. Андай болбосун. 3 талакка шашылбайлы эч качанчы. Эгер чындап үй бүлөлүк шарт ажырашууну талап кылып аткан болсо, экиге бөлүнүүнү талап кылып аткан болсо, эң биринчи эмне? Ачууланбаган, урушпаган мезгилде айтылсын. Экинчиден 3 талак, 1000 талак эмес, бир эле талак айтылсын. Жетет, ошо менен ажырашса болот.